Ош шаарында 10 класстын 2 окуучусу бычак чеп ооруканага түшкөн. Алардын бири алган жаратынан улам көз жумду. Экинчисине операция жасалып, азыр абалы оор деп бааланууда. Ички органдарына сайылган, ал бейтап тилекке каршы операция учурунда каза болуп калды. Аны моргко жөнөтүлдү. Экспертиза жасаш үчүн. Экинчи бейтап операция ийгиликтүү жасалды. Алдын ала ошол өлгөндүгүнүн себеби көп кан жоготуудан каза болду. Окуучуларга бычак сайып өлтүрүүгө шектүү жана анын жанында болгон 2 өспүрүм бала кармалып 48 саатка камакка алынды. Жаш балдарга мыкаачылык менен кол салуунун себептерин жана кол салган адамдардын аныктоо боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалык кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеди. Кечке чейин бул кылмышка шектүү 3 адамды кармашты. Үчөөнүн негизги фигурант болуп өтүп аткан бала 2004-жылы туулган. Шектүү Алай районунда туулган. Учурда Бишкек шаарындагы Дордой конушунда жашайт. Ош шаарында мындан 6 күн мурун келген. Кармалган учурда анын жанынан бүктөмө бычагы болгон. Ал эми 11 февраль күнү социалдык тармактарда өспүрүм милициянын кызматтык унаасынын үстүнө чыгып бийлеп жаткан кыскача видео тараган. Бул аптада өспүрүмдөр жана жаштар аралашкан бир топ кылмыштарда орун алып, алардын айрымдарынын бети ачылган. 21 жаштагы Барып айыл өкмөтүнүн тургуну унаанын тетиктерин урдоого шектелип кармалган. Ал өзү жогорку окуу жайында окуйт, бирок бул ишке досторунун чакырыгынан улам капыстан туш болуп калгандыгын айтат. Бул уруулукту билген эмесмин, спутниктеги уруулукта мен жок болчумун. Автовокзалда мен үйдөн билбей чыкканымда бир жака өтүп келели деген. Анан чыккандан кийин барсам уруулук экен. Анан уруулукту билгенден кийин биз ошол жерге унаанын тетиктерин албай эле ошол жерге коюп кеткенбиз. Жалал Абад шаарынын тургуну Зейнеп Маматованын BMW үлгүсүндөгү унаасынын тетиктерин белгисиз жарандар уурдап кетишкен. Окуя 24 январь күнү Спутник кичи шаарчасында болгон. Бул иш боюнча ал шаардык ички иштер бөлүмүнө кайрылып арыз жазган. Машинамда тоноп кетишкен, запчасттарын чыгарып кетишкен. Мен 24 күнү эрте менен чыгып көргөм, машинанын талкаланган. Анан милиция кызматкерлерине кабар бергенмин. Азыр мына Кудайга шүгүр, табышты, табып алып келип, запчасттарымды өткөрүп беришти. Машинамды Мындай уруулуктар Жалал Абад шаарынын аймагында 5 февраль күнү да орун алган. Анда автовокзалдын артындагы устаканадан BMW үлгүсүндөгү унаанын тетиктери уурдалган. Ал эми бул уруулук устаканадагы видео байкоого түшүп калган. Жалал Абад шаарында акыркы 1 ай ичинде 44 уруулук фактысы катталып, анын ичинен 14 фактынын бети ачылган. 2 кылмыштуу топ кармалды учурда. Ошо кылмыштуу топтун артынан учурда 5тен ашык кылмыш иштери ачылып атат. Уруулук фактылары ошондун менен эле катар 2 автоунаа уурдаган кылмыштуу топ дагы кармалып, учурда бул фактылар боюнча Жалал Абад шаардык иштер бөлүмүнүн кылмыштардан жана жолуктуратын бирдиктүү реестрине Кыргыз Республикасынын жазуу кодексинин 200-берен негизинде башка айтканда уруулук фактысы менен сотко чейинки өндүрүү иштери ачылып, учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. 2020-жылы Жалал Абад облусунун аймагында кылмыштар жана жоруктар бирдиктүү реестрине жалпы 543 уруулук фактысы катталган. Анын ичинен 89 фактысы соттун кароосуна жиберилип, 181 факты өндүрүштөн кыскартылган. 58 факты башка органдарга берилип, 92 факты бириктирилген. 214 факты боюнча тергөө иштери жүрүп жатат. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.